мамлекеттик ой жүгүрткөн инсан катарында конституция кайсы жолго алып барышын билиш керек адам. Билбесең саясатка жолобошуң керек. Жакка алышың керек конституцияны. Жазып берген кагазда окуй албай аткандардын кесепетинен кыргыз ушул кейипти көрүп жеп отурабыз биз. Мына 2016 жылкы конституциясын алып эле бул мамлекетти жок кыла турган конституция. Кудай сактасын. Бирок ошого баратабызбы, келип калдык да. Себеп бир мамлекет тааныбаса, эч бир мамлекет алака түзбөсө, же бир жакка чакырбаса, же алар өздөрү барбаса, ол кризис. Өлүккөн өлкөлөргө таасирин аз тийгизет. Бирок биздин Кыргыз Республикасына окшогон өлкөлөргө аябагандай катуу таасирин тийгизет. Эмнеге? Себеп биз импорттан көз каранды калппыз. Бизге май дагы, чай дагы, күйүүчү майын дагы, азотун дагы, унун дагы башка жактан келет. Бизге таасирин тийгизет. Бишкекте өтүп атасыңар, баалардын кандай кетип атканын. 400 сомдон ашып кетти. Картошкалар кетип атат. Май кетип атат. Кум шекер кетип атат. Баары кетип атат. Качан барып, кай жерге барып токтойт бул? Айлык, өзүңүздөр билесиздер, 1 сом кошулбайт. Тескерисинче, мына азыр кээ бир соттор мага кайрылып атат. Соттордон 10 миңден, кызматкерлерден 5 миңден айлыктан кармап баштаптыр. Эмнеге десе, карызга төлөй алганга акча жок экен. Бюджеттик тартышыбыз 42 миллиард болуп атат. Бюджеттик тартышыбыз. Бул не деген өлкө болот, айлана албай. Эмне болгон өлкө болобуз биз салаган? Токтобойлу, кандай дейсиздер? Мен улам чыккан сайын кайрылып атам. Токтогулачы садагаларым. Токтогула, токтоп. Кимиң ким болсоң ошол бол. Бирок башка өлкөлөр менен мамилени түздөшүбүз керек. Биз өзүбүз тартып кете албайбыз, ачык айтайын. 42 миллиард бюджеттик тартышты кантип жеңебиз? Мына ушундай оор курдалга келип калдык. Качан деген суроону көп турат. Биз дайым жооп берип келебиз, качан көзүбүздү ачканда деп. Бирок көзүбүз көргөн менен көргөнүбүз сезбей атабыз да. Мына ушундай болуп атат, бирок тилекке каршы азыр маалыматтык буруш ушундай жаман катуу күчөп кетти, өтө катуу күчөп кетти маалыматтык буруш. Анан элибиз айтып атат, башыбыз айланып калды дейт. Муну окусаң мындай дейт, тигини окусаң тигиндей дейт. Өзүң кандай дейсиң, кыргызым? Өзүң эмне деп ойлойсуң? Качанга чейин бирөөнүн айтканы менен жүрөсүң? Качанга чейин бирөө айтып койсо ошол жака чуркап кетесиң? Өзүң качан ойлоносуң садаган? Өзүңдүн акылың менен качан иштейсиң? Качан өз тилиң менен сүйлөйсүң? Качан? Мени кубандырган, мен терең ыраазычылык билдирем, менин талапкерлигимди колдогондук үчүн эмес, бүгүнкү болуп аткан кырдаалга пикирин айткандык үчүн миң жолу ыраазычылык билдирем кыргыз интеллигенттерине. Ойгонду Султабай Кашыгов. Сайгылап жүрүп, урушуп жүрүп, жаман көрүнүп жүрүп, түрткүлөп жүрүп, кыргыз интеллигенттери ойгонуптур. Мен мына кече түштөн кийин өздөрүнүн жыйынын өткөрүптүр, чоңойтулган жыйынын. Мына ошол кабыл алган чечимдеrini жибериптир мага WhatsApp'тан. Ошол архитекторлор дагы, театр ишмерлери дагы, жазуучулары дагы, окумуштуулары дагы, бардык сүрөтчүлөрү да бардыгы биригип отуруп, интеллигенттер өткөндө бир пикирин билдирдилер. Конституция одон отурду бузулду, мыйзам талаасынан чыгып кетти деп. Мен ошондо Кудайга шүгүр дедим эле. Бүгүн аябай тандалтырганы мына ошол академиктер, эл акындар, эл жазуучулары, эл сүрөтчүлөрү, эл артисттери биригип отуруп, бирөө сүйлөп дейт, мен көрүп аттым. Мага ким кече бирөө айтып берип атты, бүгүн айтты, мен Мадумаровду жакшы көрбөйм дейт. Мадумаровду сыйлабайм дейт. Бирок ошол кишиден башка эч ким калган жок. Биз интеллигенттер ошол кишини колдошубуз керек.
Bilesizdir, bir çeti kuvandırат, bir çeti ökündürөт. Emnege? Kuvandırgаны ошолордун түшүнүгүнүн пайда болуп, бүгүн эч кандай жагдайга карабастан үнүн чыгарып калгандыгы бул аябай чоң көрүнүш. Мен 30 жылдан бери кыргыз интеллигенциясынын үнүн укпадым эле. Мындай кадамга, мындай чечимге барат деген ишеним жок эле. Өкүндүргөнү эмне? Өкүндүргөнү ар кандай жакшы нерседен кыйшык нерсесин издеп чукулап турганына. Ушунан дагы бирдеме издейт эми. Эмне издейт? Өзүңүздөр байкайбыз эми 2-3 күндүн ичинде. Дагы бир бала издейт мында. Жакшы жаманбы? Биз өзүбүздүн позициябызды, пикирибизди айта беришибиз керек. Туңгуюкка күндөн күнгө чөгүп баратабыз. Эгерде биз ушундай учурларды унчукпай отуруп алган болсок, билбейм, адам, инсан өзүнүн алдындагы, өз абиринин алдында өзүн өзү кечирбейт. Биз ошол принциптер менен, ошол ишенимдер менен барышыбыз.